Арғымақты жаман деп буданды қайдан табасың, туғаныңды жаман деп жақшыны қайдан табасың дейді кереметтүү Кыргызда. Андыктан урматтуу бир туугандар, бүгүн аксакалдар сүйлөсүн теледолбоорунда бүгүн сиздер менен чогуу ысырапкерчилик жөнүндө сөз кылабыз. Кереметтүү Куранда жегиле ичкиле ысырап кылбагыла дейт. Биздин кыргыз кандай ысырап кылып атабы же ысырапты токтотууга чамынган биздин аксакалдарыбыз көппү? Анда биз менен аягына чейин кала бериңиздер. Жараткан Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу аксакалдар, кош келдиңиздер биздин чакырыкка. Мына бүгүн ушул жалпы Кыргызстандын эл жакшылары, аксакалдары, кыйындары олтурат. Сөз башынан болсун анда уюштуруучу, аксакалдар кыймылынын төрагасы, акын жазуучу Камыралы Оркошов ажеке, сөз сизде. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Таала мактоолору болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Биз мына Карагулжанын кара Капчыгай айылынын аксакалдары ушул жерге чогулуп, бүгүн ушундай бир иш-чара өткөрүп атабыз. Аш тойду үйдөн өткөрүү деген тема менен ушул иш-чараны өткөрүп атабыз иншалла. Аш тойду үйдөн өткөрүү бул бир эле көйгөй. Мындай көйгөйлөрдүн канчаларын айтып атабыз. Үй бүлөдөгү көйгөйлөр, каада салттагы көйгөйлөр, жана ошондой эле улууларга урмат, кичүүлөргө ызат, жаштардын ушундай бир жүрүш турушу туурасында көп көйгөйлөр жөнүндө сөз кылдык. Эми мына ушул айта берсек бул сөздү көйгөйлөрдүн саны эсеби бүтпөйт да. Ооба. Эми мен каалайт элем ушуну кантип токтотобуз жөнүндө сүйлөшөлү. Кантип токтотобуз? Мамлекетибиз токтото албай атат. Ар бир адамга ошондой милиция сайып койсоң дагы бул токтобой атат. Кыздарыбызды көрүп атасыздар. Башка дагы толтура көйгөйлөр да. Салтты көрүп атасыздар. Эл көрсүн, кожо көрсүн. Эми буну бир гана жолу калды. Ушул аксакалдар мурдагы өзүнүн баягы мурдагы аксакалдык институтуна кайра жаратып туруп, жана ошол көйгөйлөрдү ушу аксакалдар токтотот деген чоң үмүттө турабыз да. Жана ушул аксакалдардын кадырын, аксакалдардын урмат сыйын бийиктете берсек, мурдагыдай ата бабаларыбыздын тушундагыдай аталарыбыз кайрадан ошондой аксакалдарыбыз коомубузда пайда болот. Элге, журтка, жаштарга таасири бар аксакалдарыбыз. Башка эч бир айла калган жок. Улуттук жанагындай идеология жазышты, эч ким аны тоготкон жок. Мурдагыдай эле болуп жүрөт. Мына биз азыр өзүбүздүн эле айылды алалы. Куран окутабыз 200-300 адам чакырып. Анын 20% эле туугандарыбыз болбосо 80% жоочун эле адамдарга дасторкон жайып, анан айылдан келген ошол келген кишилердин акчасын, өзүнүн акчасын кошуп туруп эле тойкананы тойгозмай. Бул мындай бир акылсыздык болуп атат да. Жөндөн жөн кыйналмай. 500 адам чакырып той кылат, баласын үйлөйт, 2 жыл карыз болуп башынан карыз кетпей жүрөт. Эл көрсүндөн айынан. Мейли 2 жыл болбосун, жарым жыл. Карыздын аркасынан карыз. Алла субханаху ва таала дагы эмне бул дүйнөдө машакат тартпай, жеңил жашап өтүштүктү буйрат инсанга. Жүрөгүн бир гана ошо түйшүккө байлабастан, жүрөгүн Кудайга, өзүнө ибадат кылуу үчүн гана буйрат. Ошон үчүн мен ошо аксакалдардан сурайт элем. Кана айтыңыздар эми, кандай кылабыз, ушуну кантип токтотобуз? Сөз деген көп экен, сүйлөй берсең, 1 жыл сүйлөдүк, бүтпөдү да. Кантип токтотобуз? Ошону кылып аткан биздин эле бала чака, биздин эле небере чөбөрө, ошолор эле кылып атат. Тойду жанагы неме, же динибизге туура келбейт, же болбосо салт санага туура келбейт. 200-300 адам чакырып бата Куран окутуу деген эмне? Кереги деле жок нерсе булчу. Мына ушул сокулуктун тегерегиндеги эле тойканаларга толтура бериш эмне кажети бар? Үйүбүзгө 40 адамды чакыралы. Калган 80 адам сизге таарынбайт деле, сенин үчүн мени Куран окутканга чакырбай койдуң депчи. Бир койду соелу, ал жерге бир жылкы союп атабыз. Ар бир адамга 250 сомдон акча төлөп атабыз минимум дегенде. Бир адамга. Тойдо болсо 2000 сомго чыкты бир адамдын башы. Анан дагы 500 адам чакырып атабыз ана. Бул баруучулардын деле тойкананын, тойду өткөрүүнүн ээсинин деле ушундай бир түйшүгү болду да. Жөнөкөйлөтөлү тургандар, кандай дейсиздер? Ким ушуга айтат элеңиздер, кандай бир жол айтат элеңиздер аксакалдардан? Мындай кылсак ушул токтойт эле депчи. Жакшы сунуш болуп атат. Анда мына ажеке жакшы буюрса бүгүнкү темабызды ачып берди. Алымча кошумча аксакалдар.
Bismillahirrahmanirrahim. İsraptı emi misal için cana ayte verip tilteşildi jetmeye tattı vatağıza. Turu mu? Adamdın cürüş turuşu kulk bünözü tura yolda olsa nangin şu ağarap oğul deyip. Рахмат. Biz böyle söyleyivергenden işteke çıkmaydı. Келіңіздер. Қатар-қатарынан кете берели. Келіңіздер. Қатар-қатарынан. Эми токтотуш кыйын акыгат. Булар өтө эле сразу эле токтотуш кыйын. Секин барып бара эме унаа түшөт балдар. Муну эме кылыш чынын айтыш керек да. Ал силер айтканда алайкын төрүнөн келип канчалаган эмелерди жылкылар союп, канчалаган эмелерди нампан борсоонон бери жасап атат. Эми муну секин болот. Пока эме сразу эле антип ишебиз деп кыйын акыгат. Анда секин өз муна келет. Жақсы, рахмат. Анда ошол жанагы биз ошол Кытайдын экономикасын көтөрүп атабыз. Алынды айтыңыздар, Мисалы жана кийит маселеси, башкасы той топурда, жамандык, жакшылыкта. Эми мына бүгүнкү уюштуруп аткан иштерге Кудай Таала ийгилик берсин. Ушу неме истирапкорчулукту жоебуз деп, тойду кыскартабыз, жана өлүм житимде неме чыгымдарды азайтабыз деп. Мына жол неме президентибиз ушундай оңгу жол деген неме приказ чыгарды, указ чыгарды. Ошонун негизинде ушул иш болуп атат. Мурун ошо Ленин айткан сөзү бар да, демократия төмөндөн жогору болот, жогордон төмөн болуш керек деп. Төмөндөн жогору мына 90-жылдан бери 2020-жылга чейин демократия болуп берип, Кыргызстан талкаланып бүттү. Мына 20-жылдан бери жагы мына кичине оңолуп, мына жогордон ылдый демократия болду эле, ошо жогордон ылдый бийликтен болбосо бул караманча элдин колунан келбейт да. Ошону ошол указды аткарыш ушу жалпы элдин милдети. Ушул жерде турганыбыз баарыбыздыкы, баарыбыздын милдетибиз. Баладан пенсионерге чейин, пионерден пенсионерге чейин деп илгери Бережинов айткан сөздөрү бар эле. Чөпкө айдаганда пионерден пенсионерге чейин неме коомдук жумушка катышсын деп. Ошондой баарыбыз жапырт киришсек, муну жоюшубуз керек. Буга мына колхозчу элдин, караманчы элдин алды жетпейт. Мына айыл өкмөттөр да кириш керек, депутаттар кириш керек. Биздин айткан сөзгө токтоп калбайт да. Жакшы. Туурабы? Жакшы. Эми үйлөргө барып айтабыз. Буну телевизордон деле айтып атат. Угуп атабыз. Жана оңгу жол боюнча академиктер, профессорлор да айтып атат, выступление кылып атат телевизордон. Ушуну кандай жоёбуз деп. Жакшы. Ушуга биз ушу чын жүрөктөн тилектешпиз, ушу ысырапкорчулукту жоюшка биз чын жүрөктөн киришебиз. Чогуу көтөргөн жүк жеңил болот дейт, айтып берели буюрса. Жанагы ушишин сөзүнө кошулам. Ушундай. Келиңиз. Аузубиллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына камбар жээндин уюштурган иши аябай жакшы жагып атат мага. Бирок ошо бир жери бар да. Жана аш тойду үйдөн өткөзүү дегенди. Мына үйдөн өткөзүш үчүн дагы мындай 2 комнат үйдө жашаган адамдар бар. 5 комнат үйдө жашаган адамдар бар. Квартирада жашаган адамдар бар. Кошуналар, жалаң орустар бар. Ошолордун жанына ким кандай кылып киргизебиз? Ошолорду да ойлонушубуз керек. Куран окутканда бирок ошону дагы билишибиз керек. Мындай өтө эле ачыкча кылбай, чек менен азыраак союшту азыраак союп, жана тойлордо да ошондой кылып, Куран окутканда ошондой жамандык кылып, болуп калса канча союш керек? бир эле союш керек. Жетеби? Жетет, бир союш эле жетет. Тарынбайт. Адан ашыкта эми. Анан эки жактан келген кишилерге өзүнчө неметиш керек да. Анан мына местный кишилерге бирди союп, ошондо экөө болуп калат да. Эки союш сойсо болот деген ойдомун да. Айрымдар этке тарынып кетет да. Бирөөлөр кепке тарынса, бирөө этке ошо алда туура, бирок эми ашка тарынбай бокко тарындабы деген да сөз бар да. Анан ошол жагы да бар. Ол ашка да тарынат. Ошон үчүн сизде буягын караштырыбыз керек. Бул жерде туруп чечишебиз да бардыгыбыз эми. Мен айткан менен эле боло бербейт го. Өткөндө бир айлык барсак, ушундай болуп калды жамандыкта. Куда сөөктөрү калат экен. Анан айылдын бардыгы бата кылып эле куранып кетип калат экен. Ошондой болушу мүмкүн. Ошондойчу жакшы ошонусу. Келиңиз. Урматтуу
жердештер, урматтуу коноктор, мына ушул Камбар молдонун ушул аш тойду үйдөн өткөрөлү деген инициатива мындай немесин демилгесин 2 жумадан бери талкуулап, жанагыл группага жазып, түшүнүп бардыгыбыз маселе эмне экенинчи. Бул маселени эң туура көтөргөн. Бүгүнкү күндө маселе көптөн бери келе жаткан бул көйгөй маселе ушул биздин салттачы. Бул өзү хадисте деле бар экен. Ашыкча ыксыз чыгымдарды болтурбоо дегенчи. Анан кийин бул актуалдуу маселе, колдоого араларлык маселе. Эми колдойлу ушунун бүт баарынчы. Колдойлу дегенде кандай колдойлу? Айтып эле тим болуп кетпей, баягы бир жакшы сөз бар. Ар ким өзүнөн башташ керек дегенчи. Мен айтып атаммы, азыр мен өзүмөн башташым керек. Ар бирибиздин көңүлүбүздө бар, жүрөгүбүздө бар. Кантип ыксыз чыгымды азайтыш керек депчи. Бул хадисте бар нерсе. Биздин улуу ойчул, акын жазуучу Салижан Жигитов да айткан убагындачы, кыргыз эли жамандык, жакшылыкта ыксыз чыгымдарды кылып, төгүп чыкканын токтотпосо өмүрү байбайт депчи. Ал киши да айткан. Бирок айтканды угуп коебуз, бардыгыбыз макулбуз, жүрөгүбүздө бар. Эмнегедир ушуну кылбайбыз. Кылбаганыбыздын себеби эле бул жана куру намыс деген беле. Куру намыс. Элим эмне дейт, журтум эмне дейт, дагы ким эмне дейт депчи. Ушул нерседен бир арылышыбыз керек. Ушул убакка чейин айылдык деңгээлден баштап, райондук деңгээл, областтык деңгээл, республикалык деңгээл, жогорку кеңешке чейин канчалаган токтомдор, канчалаган чечимдер кабыл алынды. Кагаздан эле шор болду да, мындайча айткандачы. Ошолор аткарылыш керек. Азыркы саясатта туура жүрүп атат. Биз ушуну колдошубуз керек. Ушул ыксыз чыгымдан өзү кетишибиз керек да. Анан кийин жанагы үйдө өткөрүү жөнүндө эми ар түрдүү ой, пикирлер айтылып атат. Муну дагы мына уюштуруу комиссиясы Камбар молдо өзү бош болуп биягында положениесин иштеп чыгар. Ошого карап аны да көрөбүз. Жакшы. Ушул менин айтайын дегеним оюм. Анан кийин дагы аксакалдар жөнүндө бир эки маселе. Эми бул сөздөр болуп келатат. Жакындан бери көп баштады аксакалдар. Мурунку аксакалдар абдан таасирдүү эле, мурунку аксакалдар кыйын эле депчи. Туура. Мурунку аксакалдар кыйын эле, таасирдүү эле. Биз алардын көбү менен кошо жүрүп калдык, чай ичип калдык, сөздөрүн угуп калдык. Ал убакта заман бөлөк эле. 50 жылда эл жаңы дегендей, азыр эмнегедир бир кызыктай заман башталды. Мектебибизге каяктагы программалар кирип атат. Тартипти болсо Западтын, анан кийин Американын тартибине мода кылып аяка өтө баштадык. Эгер ушундай болду кете берсе, не то что ата эненин тилин албайт. Эртең бир жаман сөз айтып, же болбосо бир кичине какус кылып койсоң, балаң сени сотко берет эртеңчи. Анда кандай эле ошого биз кетип атабыз азырчы. Бул деле өзүбүздөн. Көп эле ошол Западты карай бербей, Американы карай бербей, өзүбүздүн эле ата бабадан калган салт деле балдарга, неберелерге тарбия бере беришибиз керек. Аякты карабаш керек. Аяк жыргаткан жери жок ал жактын делечи. Алдар деген өздөрүнөн эскирген методдорду, өздөрүнөн эскирген тарбияларды буяка берип, анан кийин биздикилердин башын айландырып атат. Жакшы. Ошон үчүн баардыгыбыз ушул бүгүнкү мына бул азыркы иш-чараны колдоп, уланталы колдон келишинче баарыбыз сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө салымыбызды кошолу. Баракелде. Акырындан ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзө берсек, бул элдин жүрөгүндө бар нерсе бул калат өзүчө. Ал эми бул убактын нерсе. Убакыт өткөн сайын бул калат деген менин оюм бар. Ушуну калтырышка биз аракет кылышыбыз керек да, мына азыркы ашыкча чыгымдарды болтуруу маселесинчи. Жакшы. Мынакей азыр жакшы маселе көтөрүлдү да. Анан темага келейик, урматтуу туугандар. Баягы убактыбыз текке кетип атат. Экинчиси, ушул маселени ким кандай колдой алат, ким колунан кандай келет? Сунуш пикир болсо да таштасаңыздар. Азыр Касан абдан жакшы сөздү баштап койду. Чындыгын айтканда бүгүн мына жыйналып алып анан эртең бунун баардыгын таштап коебуз деген болбойт. Бирок жакшынакай көңүлүбүздө бир максаттар калып атат, жакшынакай ой тилектер болуп калат. Кудайым буюрса аз-аздан бирок оңолобуз. Мен ага ишенем. Бардык адамдардын бардыгы жакшы, түшүнүктүү, билимдүү адамдар. Ушу ысырапкерчилик боюнча чындыгын айтканда аны жоюп койгонго деген туура эмес, эми азайтканга толук мүмкүнчүлүк бар.
Азайтканда. Аны үчүн азайткан. Күндөн күнгө, жылдан жылга азайса, 5-10 жылдан кийин башкача абалда жашап калабыз. Аз-аздан болот. Ал эми бу жанагы Запад деген немени биз бир убакта демократия болуп кеттик, остров болуп калдык деп атып, ошонун жемишин азыр көрүп атабыз. Өзүбүз айтып атабыз, атене балдарыбыз бизди укпай калды деп айтып атабыз. Ошол 20-30 жылда башталган нерсени мына азыр ошонун жемишин жеп атабыз. Эгер ушу темпте биз кетип аткан болсок, дагы 20-30 жылдан кийин биз башка бир мамлекетте башка жашоо турмушун көрүп калабыз биз. Азыр кызыл эмеге жетип калдык. Балдарыбыз айлана чөйрөсү өзгөрүлдү. Ата бабадан калган салттардын бардыгы жоюлуп, жоголуп баратат. Аксакалдардын кадырын, баркын көбөйтүү деген бул дегендик, бул ошо нерселерди бир алып чыкса экен деп. Көбүн унуттук азыр. Демократия болуп баратабыз. Демократ болуп калдык. Демократты ошо демократтар жасай берсин. Көрүп атабыз. Алар эмне болуп атканын. Кыргыз бойдон эле калалы. Биз өсүп, ошол ата бабадан калган салтты аны жогорулатышыбыз керек. Ошолорду окутушубуз керек. Жанагындай учебниктерди жанагы өрттөш керек. Жок кылып таштап туруп, биздин өзүнчө бир учебниктерди даярдап туруп, бала чакаларыбызга окутпасак, кеч болуп калат. Кайгылуу келечек, кайгылуу нерсеге барып калышыбыз мүмкүн. Өтө оор. Мамлекет ушуга түшүнүп туруп жанагындай чара көрүп кабыл алды президентибиз, бирок эч ким укпай атат. Ошону президенттин айланасында жүргөн немелер эле өздөрү нарушение кылып атат. Тойлор, килтейген тойлорду өткөрүп атат ошолор. Ошондой немелерди кармап туруп, 1,5 ишинен алып коебу, же бир штрафовать этеби. Боло элек да, андай факт боло элек. Мына президент указга кол койгондон бери канча убакыт өттү. Жасап атат тойлорду. Чоңдор. Ошо чоңдорду айтып атам мен ошо. Анан аны көрүп алып бер жактагылар койчу дейт да. Жана айтып атабыз, аялдарыбыз башкарып калды деп. Действительно аялдар башкарып калды. Себеби аялың келип кулагыңа куят. Анау мындай болуп тура, сен андан кемсиңби деп. Ушуга бир чоң чара көрүлүш керек. Элибиз, келечегибиз, балдарыбыз бардыгыбыз тең, бардыгыбыз ойлонушубуз керек. Мындай темпте кетсек, кыргыз деген атыбыз жоюлуп кетишке жетейинде эле калдык. Ооба, Кудай сактасын, бир чогуу аракет кылбасак, келиңиздер. Сөз сизде. Ат жөнүңүз. Assalamu alaikum, урматтуу коноктор, аксакалдар. Биздин негизги капчыгайдын аксакалдары ушул экен. Ушул экен дегенибиз менен 60-70ке чыктык. Арты эликке чыккандар аксакалга кошулбай атат. Эң негизгиси ушул. Биз өзүбүздөн кеткен, союз таркагандан кийин баягы туура эмес жолдорго түшүп кетип, балдардан алыс бизден ажырым болуп калган аксакалдар дагы. Ошол себептен мындай ажырымдар ошодон болду. Эми кыскача эле айтайын, будан чыгыш үчүн жакшы нерселерди козгоду Камбар. Ар бир адам үй бүлөсүн коргош керек. Айтыш керек, деш керек. Анан жанагы шаарда жүргөн квартиранттарга кыйыныраак чындап келгенде. Квартирада турса, анан 2 комната үй болсо, айырга же Куран окута албайт, же той кыла албайт. Алардын шартына да түшүнүш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн шартына караш керек. Кыскасы үй бүлөнгө түшүндүр, үй бүлөнгөн анан башка жака түшүндүрүш болот. Ушул жерде бир маселе да, жанагы 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү үйдө жашап атканбыз бир туугандар. Ошол узкий кругда эле жакындарын эле Куран окуп койсо болбойбу? Курнамыз кылбай. Эми бу жерде азыр 2 комнатка Кудайдын кулагы сүйүнсүн, өзүнүн бир туугандары да батпайт чындап келгенде. Мына айрыкча Оштон келгендер, болбоо дегенде 5 балаң бар, 5 кызың бар, ошонун тууган уруу келгенде эле өзү ал үйгө батпайт. Ошондой үчүн алардын да шартына карап, алар эми кафени толтура эле Куран окутуш же той кылыш эмес, өзүнө шактуу, бир элек ушундай адамдарга Куран окутуу кыскартып, эл чакырыш керек ошого. Жакшы сунуш, келиңиз кийинки. Мендер өтө көп сүйлөй албайм, ушу каса менен камчык досум сүйлөгөнгө кошулам. Туура ар кимибиз биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек. Биринчи ошо өзүбүздүн балдарыбыздан, кыздарыбыздан, кошуна колоңдорубузга, тууган уруктарыбызга биринчи ошолордон үйрөтүп айтып дебесек, бул калбайт. Биринчи өзүбүздөн мен айтайын деген ошол. Сиздин өрөөндө ошол чөлкөмдө мындай
адам каза болуп калса, баягы маркумду узатууда кандай ысыраптар болуп атабы же болбой элеби? Биздин мында болуп атат да, тегиз эле болуп атат. Канча мал соет? Ошондо айтсаңыз. Азыр эмгече президент былтыртан бери кичине ошол жана бир союлуп калды мына жерде, кайрылып кетип кошуналар. Жылкы, бир эле жылкы. Анан баягы муртаң кыдай бир экөө үчөө майда союлбай эле бир эле жылкы болуп калды. Аягы ошондой болуп атат. Жакшы. Мамут аке, сөз сизде. Камбаралы сага чоң ыраазычылык. Бул элдин ичиндеги эң чоң көйгөйлөрдүн бири эле. Бул өзү мусулман дининде деле ысырапкорчулукка каршы. Эч бир жерде ысырап болсун деген жери жок. Мынабу жанагы айтып атышат, жакшы демилге көтөрдү. Муну аткарса болот. Аткарганда биз коомго карайлы, элге карайлы эмес, өзүбүздү баштайлы, өзүбүз чечели, өзүбүз көрөлү. Бирөөнү оңдойм деп аракет кылба дейт. Сен өзүң оңдо дейт. Мына эгер өзүбүз ар бирибиз аксакал катары үй бүлөбүзгө тилибиз өтүп, үйүбүздө ушундай иш чараларды өткөрө турган болсок, чечиле турган маселе. Бул ошону биз үлгү катары ушуну башташыбыз керек. Мына кечээки күндөгү акыбалыбызды карасак, биз Кытайдын экономикасын өнүктүрүп атабыз. Бизге азыр чакыруу кагазынан баштап калпак жоолукка чейин ушу камсыз кылып койгон. Ошону менен катар биз кредит алып атабыз зарыгып. Анын баарын ошол келген эл төлөп береби, төлөп бербейби, аны Кудай билет. Ошон үчүн кредит алабыз. Бул кредит кимин банктар азыр? Еврейлердин, жөөттөрдүн банкын байтып атабыз. Жөөттөр толтур акчаны жыйнап алып, кайра өзүбүзгө мусулманга ок атып атат. Мына ушунун баарын жыйыштырыш үчүн биз ашыкча ысырапкерчиликти жоюшубуз керек. Мисалы мен быйыл эле жакында бир небереме жентек той бердим да, кичинекей курукале. Ошондо мен ойлодум, бир кой сойгонбуз, аз эле киши чакырганбыз, 40тай. Айылдабы же шаардабы? Бул жерде мына. Зарядда эле ырыскы немесинде. Эми ошону бир 5 литрлик, 10 литрлик канистрлерден эми шорпосун эми ала кетейин, эми ашып калды. Бир казан толо шорпо турат, эми алып кетейин десем, барып алгыча төгүп ийдик дейт. Мына, эмне деген ысырапкорчулук? Биз үйгө алып кетип де иче албайсың, ал жерденчи. Тамак аштын бардыгы төгүлөт. Эми ошол экинчиден ошол биздин дагы бир катачылыгыбыз, ошол биздин аксакалдарыбыздын батасы каяка кетип атат. Эгер үйдө бата берилсе, үйдө тынчтык болот. Үйдө мээрим болот. Үйдө кут болот. Уруш талаш болбойт. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстан ажырашуудан дагы алдыңкы орунда да турат. Ошол үйдө калса ошол баталар мүмкүн ошончолук биз ыймандан чыгып, үй бүлөбүздү ажыраштырып, үй бүлөлүк баалуулуктарды жоготуп, азапка калбайт элек. Мына ошого окшогон толтура көйгөйлөр бар. Айта берсе толо. Мисалы үчүн биз айтып атабыз, үйлөрүбүз чакан, ушу кишини. Мен ойлойм да, кээ бир адамдар окутуп атат ушу чакан үйлөргө. Бөлүп чакырса да болот экен. 2 күнгө чейин бөлүп чакыргандарды көрүп атам. 2 күн, 5 күн деп. Ошол күндөргө мына тууганым мына саатка келгиле, тиги айылдаштарым мынча келгиле. Анан дагы эгер элди көбүрөөк чакырып калсаң айылдаштарыңы, анын да бир жолу бар экен. Мына мен сүйүлүк туугандарга ыраазымын. Булар эч качан кафеде өткөргөнүн көп көрө бербейм. Буларда атайын эркектерди өзүнчө, аялдарды өзүнчө үйгө киргизип эле жамандык жакшылыкты өткөрүп атат. Аш деген берип атышат. Ошондо мына бул Кара-Балтадан көрдүм. Өзбек туугандар. Мына Кара-Балтадан эле көрдүм, бир күйөө балам ушу бир военный палаткалар бар, эл ортого алып койгон. Эгер бизде да спонсорлор жетсе, ошондой бир мүмкүнчүлүк түзсөк, баягы жамаат биригип туруп, ушундай бир үйлөрдүн короосунда бир жакшынакай бир палаткалар түзсөк, жаан чачын болуп калбасын, башка болуп калбасын. Керек болсо отургучтардан бери уюштуруп койсок болот. Азыр жаман жакшылыкты боз үйдү алып ортодо уюштуруп атышпайбы? Ошондой кылып туруп уюштуруп кое турган болсок, эмнеге болбосун? Ошондо булардын да бир жакшы салтына ушу айырмачылыгы аялдар менен эркекти кошушпайт да. Эркектер өзүнчө палаткага киришет. Аялдар өзүнчө. Бул мусулманчылыкка да ылайыктуу деп ойлойм да. Мына ошого окшогон жакшы нерселер бар. Эми Камбаралы ушуну бир атайын бир комиссия түзүп туруп эле контролдоп,
кийинки жыйынга отчетун бергизиш керек. Анан мен акырында да бир сөз, мына пакет деген нерсени жоюш керек да. Пакет дегенди өзгөчө жамандыктыгын жоюш керек. Эми жакшылыктыгын берем, чачам десе макул. Пакеттерди даярдап колуна карматсын, бирок ошондо да дасторкондон жыйнаган өтө эле көзгө комсо жагымсыз көрүнөт экен. Пакет Шүтен бир маселе. Аматеке, эгер байлар болсо, бере берсе болобу? Таратса элге кандай? Ушул көз караш. Байлар бергенден ыйманды ошол бузуп атат бизди. Байлар бергенден. Бизге бардыгы тегиз, калыс, бирдей талап болуш керек. Бул жерде бай, кедей эмес, бардыгы бирдей. Ошол эгерде Камбар молдонун алдында бир атайын комиссия түзө турган болсок, ушул ысырапчылыкты жоюу боюнча бир комиссия түзүш керек дагы, жаш күчтүү, энергичный, билимдүү балдардан. Ушуларды көзөмөлгө алдырып эле коюш керек, кадимкидей эле. Токтот деп эле. Анан жанагы биз оңолуп кетет элек, ушундай болуш мүмкүн, анан азаздан болот да деген болбош керек муну. Биз аткарышыбыз керек муну. Түздөн түз аткарышыбыз керек. Чечкиндүү түрдө. Анан ошон үчүн жанагы мени пакетти даярдаса даярдап койсун, тойлордо колго берсин, бирок дасторкондон жыйнамай жок кылалы. Ал эми мына бул жамандыкта пакетти вообще кармаганга мүмкүн эмес да. Өзгөчө эркектер, Эми аялдар дагыбы? Аялдар деле. Эми жакшы. Кийинки аксакал. Менин атым Осмонали. Терекс айынан булам, Карабулжан Терекс айынан. Рахмат Камбар эним. Ушунчалык Карабулжан Капчагай айылынан аксакалдарын чогултуп, ошентип өзүң инициативаны көтөрүп атасың. Чоң рахмат сага. Алла разы болсун. Эмне демекчибиз, баягы бир айтып атабыз, ысырапкерчилик деп. Бир мезгилде бардыгы жакшы болгон. Кыргыздын салты дагы, санасы дагы, башкасы дагы айбаттан жакшы болгон. Мына Союздан мурунку мезгилдерде. Союз мезгилдеринде да абдан жакшы болгон. Ошондо эле ушу той, ошондо эле ушу неме Куран окутуу деген. Ал мезгилдерде үйдөн эле болот болчу. Бир үйдө эле ынтымакчылык болуп, ошол үйдө той болуп, меники сеникисе, ошол үйдө эле беркинде Куран окутуу болуп, ошол үйдө эле келин кезек кыймылдар жумуш жасап, бардыгы эле эмет. Азыр эмне болду? Жалкоолубузга айландык. Ошо башканы бирөөнү эле турап кетип атабыз. Башка жакта турапчы, жалкоолукка айланып, келин кезектерди аябай элечи. Эмне болду? Палача ресторанга барышыбыз керек. Бак урунабыз да. Палача чайханага барышыбыз керек. Мынаны өткөзүш керек. Элгилердин, жеңелердин заманы болду, Ошо өтпеш керек. Ар бир адам өзүбүздөн неме кылып туруп эле бунун бир багытта эле ошол маселе үйдө өткөзсөк болот. Колу коңшу деген бар, тууган урук деген бар. 5-6 үйдү неме кылып туруп, сеникине мына кирет, сеникине тиги кирет, сеникине мына куда сөөгүн кирет. Коноктосуп туруп, бир күнгө эчтеке болуп кетпейт. Эчтеке болуп кетпейт. Баары жакшы болот. Мурда ошондой эле келген да. Ошону жасап атпайбызбы? Ошол неме качан болду? Мына Союз качан ушул немеге келдик? Баары Европаны турап калдык да. Кафе, ресторан өткөзбөй болду, курнабыз болуп, теги мынча неме таса баягы ким бирөөсү айтып кетти, ошо кредит алып, ошого жетишибиз керек деп, карыздан карыз болуп, неме өткөзүп атабыз да. Бул жагы туура эмес. Ошон үчүн баардыгын ушу немеден нерсек абдан жакшы болот. Жакшы. Кыска нуска айтыңыздар, тоготтор жерин айтыңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла разы болсун. Камбар бардыгызга. Мына мен кечээ Сарбайдын кулуну болом өзүм, Сатимбек. Мына Сарбайдан келдим мен кечээ. Атабызга Куран окуттук. Ал жерде боорсокту даже кыскартып коюптур. Ана бизден башталган, давно эле башталып, бизде тартип өтө күчтүү. Нан, эт, шорпо, палооло болду. Бизде Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, өз көзүбүз көрдүк. Алла разы болсун. Кийинки баардык кыргыз элибиз, журтубуз бизди Караколжалык, Сарбейликтерди колдойт деген үмүттөмүн мен. Алла разы болсун. Баракелде. Өзү ушундай болуш керек болчу да, Сарбейликтер өз негизи реформа кылган эл да. Урматтуу аксакалдар, мына биз эми жерде улуу муун аксакалдар турат. Булар орто муунга өткөрүп берсин, кандай тарбияларды, кандай болушту. Алар бара кийинки муундарга бизге поколение өткөрүшүбүз керек да буларды. Ошол мен ушулар аксакалдардын сөзүнө кошулам бардыгынан. Баракелде. Келиңиздер. Мен деле ушу аксакалдардын сөзүнө кошулам, анан жанагы неме боюнча Камбар али. Мисалы Кара-Балтадан адемни сайлаш керек да. А жерден Кара-Таш, Сарбей бүт бар да. Ошону бириктирип эле Кара-Балта деп. Ошо жана Кара-Балта, Николаевка деп ошол район өзүнчө болсо жакшы. Мисалы Сокулук,
шаар жакты өзүнчө кылып ошондой кылып жанагындай топтошубуз керек да. Даже неме болсо эмдигиде Кара-Балтада өткөзүшкө аракет кылыш керек ушунучу. Дагы бир жер оодарбы, кыдырып туугандарга. Ошентсек о жерде анча жаш балдар келип да укса жакшы болмок. Анакей, жакшы сунуш. Эми урматтуу туугандар, жакшы сөз болуп атат бу жерде. Камбар жакшы идеяны көтөрүп, мына чогуу отуруп, ири отуруп түз кеңешип атабыз. Анан өзү Капчыгайда Капчыгай ынтымак коому дегени бар. Түзүлгөн мындан көп жыл мурун. Эми ошо коомдун ишин улантып, кошумчалап, дагы керектүү нерселерди киргизип, өзгөртүп дегенди жасашыбыз керек да. Анан азыркы көтөрүп аткан сөз жана мен бир аз эмоцияга алдырып коюпмун, каршы деген. Ал болот. Только бардыгыбыз чогуу ошого аракет кылышыбыз керек. Той, топур, жанагындай ысырапкерчиликке бардыгыбыз жапырт киришип, тилибиз менен эле эмес, дилибиз менен жасап берсек. Амал менен, амал менен. Сөз сизден да байке. Ат жөнүңүздү айтып, бисмилла. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз журтчулугу, урматтуу мекендештер. Мына ысырапкорчулук боюнча биздин ушу мусулман жамааты, мына Камбар Оркошов ажыкебиз баш болуп, жакшы нерсени уюштурушуптур. Бул жерде айта турган нерсе, чындыгында бул ысырапкорчулук боюнча биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү башында айтып баштап кетти эле да. Чындыгында анын сөз кичине слабыраак болуп туруп аткарылбай калып атат. Биз Садыр Нуркожоевичтин баласы Дастан автокатастрофадан каза болгондо биз ошол тажиясына катышканбыз да. Катышканыбызда Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп ошол жерде болгон. Бир дагы мал союлган эмес. Болгону чай, анан борсок менен гана узатылган элдерчи. Сиз күбө болгонсуз, Мен күбө болгом. Мен баргам тажиясына. Эч кандай мал союлган эмес. Бөдө мал союлган эмес. Даже кылса болот экен да. Кылса болот экен. Ушундай эле. Эч ким наразы болгон жок. Бардыгы бул жерде тамак аш жеш үчүн барган эмес да. Бул жерде көңүл айтыш үчүн, топурак салуу үчүн, топурак салыш үчүн, кайгысын тең бөлүшүш үчүн барышкан адамдарчы. Мына ошол нерсеге мен күбө болдум да. Эми президентибиз бул ысырапкорчулукту ошондон кийин өткөрбөш боюнча башкаларга да сунуштады да. Ошол ысырапкорчулук бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ар бир үй бүлөнүн көйгөйү болуп калды да. Атаандашуу деген бар да. Бири мына өткөрдүк, мына өткөрдүк, мындай өткөрүп атат, тигинде өткөрүп атат деп. Азыр тойду эме токтотуш үчүн тойду үйдө өткөрөйүн десең, үйдө анча баягы эркектерибиздер, аялдар деле эми ушунча идиш аякты ким жууйт? Андан көрөктө ресторан, кафеде деле өткөрүп койбойлубу деген көйгөйдү сурап, эме сөздү сразу айтышат да. Ошондо сиз айтып тура айтасыз. Аялдар кичине жеңип кетип атат да. Ошондуктан аялдар жеңбеш үчүн мындай эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек дегенде, биринчиден бизде президентибиздин айткан сөзү бар. Ыйман сабагын мен киргизем эгерде президент болсом депчи. Мына ыйман сабагын биринчи кезекте мектепке киргизсек, кийинки муундар мүмкүн акырында ошол ысырапкорчулук боюнча темалар ал жерде ыйман сабагында бар да. Ошол боюнча акырындап жоюлат деген ойдомун да. Ысырапкорчулуктун мисалы кандай зыяндуу жактары сөзсүз ыйман сабагында айтылат. Ошол жагынан жакшы сунуш. Сөз сизде. Бул негизинде бул Кыргызстан боюнча көйгөй болуп атат да бул маселечи. Мына бул балдар аксакалдар айтып атпайбы? Бүт эле баягы президентибиз айтып атат, өйдө төмөн деп. Анан жанагы тойлор биринчи мен ойлойм, жана ер ресторандарды жок кылыш керек. Ошолор баарын ошолор мүгөтүп атат да. Ошолорго акча негизи ошо чоңдор деп атпайлы, чоңдор деп. Бүт чоңдордук экен. Депутаттык экен, министрлик экен, алар чоң ошолордук экен. Биз ошолорду багып атабыз да, карапайым эл. Анан жакшы жактарыбыз деле бар. Кудайга шүгүр, мына биз жамандыктарда, жакшылыктарда жүрөбүз. Алар айтат да, силерди мен чакырган жок, өзүңөр келип берип атасыңар го дейт да. Жок. Негизи ошолор жок болсо, может, үйдө эле жашап калмакпыз да, ресторан жок болсочу. Үйдө эле. Ошондо. Жакшы. Келиңиз кийинки. Мындай да өз-өзүнө ар ким ишене албай атпайбы? Муну жок болбойт, акырындап жок болот деп. Муну жок кылса болот мисалы үчүн. Азыр мына биз өзүбүзчө бир замат болгондон кийин биз токтотобуз. Бизди көрүп дагы бирөөлөр токтотот. Ошентип барып кыскарат булчу.
жок кылып коюшту эле койлу. Ал сөзсүз эле кафе байлардыкы да, байларга кайта койгондор акча кошуп байытып атасың. Ята колунда жоктор кыйналып атат. Мисалы үчүн да, квартирада отургандар 2 комнат ал шылтоо эмес. Аны тар чөйрөдө өзүнө жараша өткөрсүн мисалы үчүн. Андай чоң өткөрбөй эле койсун. Аны кыстаган эч ким болбойт. Муну жок кылыш керек негизичи. Азыр эми Кыргызстан боюнча эле акырындап барат бул ишке. Негизи жок кылыш керек. Эми ким жок кылат деген маселе болуп атат, Жок кылган өзүбүз, эл өзүбүз жок кылыш керек. Урматтуу туугандар, неме жинтиктап мен мындай кыла алам, же могу колуман келет, же бул келбейт деп. Кана атпайбызбы? Ушул биз менен отурган ушул чөйрө мисалы үчүн андай немени жойсо, кийин көрүп туруп дагы ошондойлор эл кошулуп атып акыры Кыргызстан боюнча жайылышы мүмкүн. Ысырапкорчулукту жойгондо эми биринчиден өз үй бүлөдөн башташыбыз керек. Бала чакага айтышыбыз керек, тууган уруктарга айтышыбыз керек, колу кошунага айтышыбыз керек. Негизгиси ошол да, бир сразу эле жоюлбайт болуш керек. Эми бир аз убакыт болуш керек, анан ошондо жоюлуп калат. Жакшы сунуш. Мынакей ушундай болуш керек деп ойлойм мен дагы. Камар акенин сөзүн колдойбуз, бул идеясын. Анан көчүп бара түзөлөт дейт го. Иншалла жакшы болуп кетет, жакшы Улууларды карап, аксакалдардын сөздөрүнө кошулабыз. Буюрса оңолот, түзөлөт. Жакшы, келиңиз. Аксакалдар эмне айтып атат, ошондой кылабыз да. Бул ысырапкорчулукту жок кылуу өтө эле кыйын го дейм. Аксакалдар эки вариант айтып атат. Бирөөсү өбүстөн баштайлы дейт. Бирөөсү ошол 1-2 жылда, 3 жылда дейт. Өзүнөн баштаганда деле азыр эми калыптанып калды да. Баягы ысырапкорчулукчу. Көп эле жерлерге барып атабыз да, ысырапкорчулук аябай эле көп. Өбүстөн башташ керек экен демек. Анан өзүнөн баштасаң, анан кийин акырындан жаман көрүнүп, келиндерге, жеңелерге келиңиз. Биз эле ошо Камар аканын колдоп аткан демилгеси, мисалга жакшы эле нерселер, баардык нерсечи. Мен ойлойм азыр барып меникеси оюнча жок болуп кетип аткандай акырынат. Мисалга мына 10 жыл баштагы салыштырмалычу. Били башка жерди билем, биздин Каракулжада азыр мына Куран окуткан жерде мурун тойдогудай дасторкон салынса, азыр андай салынбайт. Азыр кандай болот? Азыр бир аз эле дасторкон чачып коет да, турабы? Бир 2 нан коет, бир союз болду. Салат барбы, жокпу? Жок, андай салаттар азыр бизде коюлбай калды. Жок. Мен оюмча азыр акырын жоюлуп кетип аткандай эле нерсе. Демек, баягы иш болуп атыптыр, Болуп атат да, мен оюмча ошондой эле. Жакшы. Мен тоо этер жерден эле айтайын, Камар ака. Ушул сиздин иш чараңызды колдойбуз. Чында жакшы нерсени эметип атасыз, уюштуруп чыктыңыз да. Эми ысырапкорчулук боюнча чында өтө көйгөйлөр көп, баарыбыз билебиз, айтып атабыз кайталап. Эми ошону ишке ашырыш үчүн эмне кылыш керек? Анын дагы себебин билебиз да, бирок кылбай атабыз. Бирок баары эле атааңдашып атпайбы? Мисалы азыр жакшы, Кудайга шүгүр, тыйылып калдык. Мурдага караганда, мына Камжигиз эле айтып атат, бата калган жерлерде мурдагыдай дасторкон жайылбай калды бара-барачы. Бирок эми сиздер деле башка жактарга катышпасаңыздар керек. Мисалы башка жактарга барып калып алсак, ал жерде биринчи, экинчи тамагынан берип атат, Куран окуткан жердечи. Булар да тыйылып аптыр деп келип эле кайра 1-2 салатты кошуп атабыз да. Анан тойлордо деле ошо. Тойлордо деле атааңдашуу да. Мен бул кымбат кафеге өткөзөм, тиги өткөзөм депчи. Бирок жакшы жөрөлгө, бул иштин башталышы. Бирок уже тыйылып атканын сезип атабыз. Кудай буйрса дагы өзүбүздүн тегерегибизде тууган уруктарды айтсак, кыскарат деп үмүтүбүз бар. Кыскарып келатат. Анан экинчи маселе могу аксакалдар институтун жаңыртабыз дегениңизди аябай жакшы эметип атам менчи, таасирленчи. Ошону уюштурсак, аксакалдарыбыз чындыгында биз деле эртең аксакал болобуз. Ошого кандай бир эмелерди уюштурсак болот да. Бир чайкана ачыш керек, чайканада отуруп алып мындай сүйлөшүш керек деген. Бир ошо аксакалдар чогула албай атат да. Чында аксакалдар иши жок. Намазга барып келет дагы, үйдө жатат, келини чайын ичет, барып аялын тилин угуп үйдө жатат. Ал кыштын күнү барып качагар болот, башка эмне болот? Ошого бир мындай бир эме уюштуруш керек экен да. Мына сокулукта баал Гавриловка, маловодный, шопоктар компактный да. Ушундай жерге бирге топтолго турган бир нерсе уюштуруш керекпи? Айына бир жол жок деген да? Жок, өзү баал мисал келтирип атпайсыздар, мына өзбектер намаздан чыгып барып чайканада отуруп алып сүйлөшөт экен депчи.
может биз ошондой бир нерсе уюштурушубуз керек, аксакалдар бир топтоло турган үйбү же бир эмбечи. Буну дагы караштырсак болот экен, а? Ошону да колдойбуз. Эми сиздердин баал аксакалдар чындыгында айтканыңыздар баарын колдойбуз. Ысырапкерчиликти биз дагы кыскартканга аракет кылабыз. Баракелде. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Камбар ака, жакшы проекттин үстүнөн иштеп атыпсыз. Сиздин бул проектиңизди колдойбуз. Аксакалдар эмне деп айтса, ошону колдойбуз. Алла разы болсун. Келиңиз Орал аке. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Камбар мырза, Темирлан мырза, ишиңерге ийгилик. Ушундай ысырапкорчулукту жоюу жөнүндө иш чара алып барып жатырсыздар. Буну баштоо нерсе да оңой эмес. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Астыда дагы чоң иштер болот. Баштаптырсыздар. Ошол жакшы жакка бүтсө деп ойлойм. Анан сиздердин ысырапкорчулукту мындай кандай кылып жоюш керек? Бул биринчи башташ керек. Мына баштадыңыздар. Эми ар бир аксакалдан, ар бир жаштан акыл насааттар чыгып атат. Ошолорду колдой беришибиз керек. Туурасын туура жолго, туура эмес жак болуп калса аны токтотуп коюшубуз керек. Менин оюм да. Кудай кааласа, Кудай буйрса жанагы Осман империясын кантип кулатабыз дегенде айтып атпайбы? Бул империяны кулата албайсыңар депчи. Бир акылман айтып атат да. Бул империянын жаштыгын, келечегин кулаткыла, бул империя өзү эле кулап калат дейт да. Ошон үчүн биз ысырапкорчулукту жок кылыш үчүн биринчи биз келечегибизге жакшы тарбия беришибиз керек. Келечегибизге ушул сиздерди айтып аткан нерсе, акыл насааттарды келечегибизге берсек, ушул келечегибиз, жаштарыбыз ошол ысырапкорчулукту токтотуп кетет деп ойлойм да. Анан жанагы байкебиз айткандай келинчек жөнүндө сөз болуп кетти да. Ошол келинчектерге биз эркекпиз да. Биз эркектик сыфатыбызды жоготпошубуз керек. Эркек айттыкпы? Аял заты ошону кылыш керек. Аял затты бир жолу, эки жолу аял затты сыйлаш керек. Бирок туура эмес жагын колдош керек. Болду. Кудай кааласа, Кудай буйрса эркектик сыфаттарды жоготпоек баарыбыз. Аксакалдарыбызга ыраазыбыз. Орал аке, ошол бир маселе. Эгерде ошол жанагы жеңелер, келиндер укпаса эмне кылыш керек? Ал өзү менин оюмда ата бабаларыбыз баягы атакебиз өзү тарбия берген эме бар, семьялар бар да. Ошо эркектер өзүбүз эркектик сыфатты жоготпошубуз керек деп атпайбы? Кайраттуу болуп, кайраттуу болушубуз керек. Кичине жана кайраттуу болсо уруп сабап эмес. Кичине эркек адам өзү эркектигин сактап койсо, аял көнөт. Биз мынтип карап эле аялды көзүн карап эле анан аял бирдеке болуп таарынып менеп койсо эле аялга жабышып калат баягы. Андай эмес. Эркектин өзүндө мүнөзүңдү көрсөтүп кой. Ал аял бизге баш ийет. Өткөндө ушундай бир окуя болуптур бир жерде. Келин чеги тойканада той беребиз дептир. Анан кожоюну болсо үйдө дептир. Анан ошодон экөө уруш чатак чыгып, анан ажырашып кетиптир да. Анан ошондой маселе болуп калып атат да. Анан ошондой колдон келсе бир өзүмдүн үй бүлөмдөгү ушунча болуп кетти, үй бүлөмдөгү бир 3 мүнөттүк нерсени айтып коеюн. Мен ушул бир тууган агам 5 маал намазга өтүп, 3 күндүк даватка, 40 күндүк даватка чыгып келди да. Анын районунун ичинде дават айтып, ушул ысырапкорчулуктарды жоготоюк, музыка койбогула үйлөнбөгөн жерде деп ошентип келип, Аллах Таала агама сыноо берип койду да. Бир тууган агам. Өзүбүз 11 тууганбыз. Анан жалгыз бала. Баласы жалгыз. Кызы жок, бала жок, жалгыз бала. Үйлөнүп атат. Өзүнүн фронт бирге служить эткен баланын кызын алып берип атат. Экөө үйлөнүп атканда айтып атат. Агам айтып атат. Свадьба бербейм, эчтеке бербейм, бир койду соем да туугандарды чакырам да ушул жерден музыкада өткүзбөйм. Ушул жерден үйлөнүп коебуз деп атат. 11 тууган, 11 тууганыбыз жабылып атабыз апам баш болуп. Раматылык апам баш. Кой, уят болот, но баланын достору бар. Свадьба бер десек, агам айтат, жок дейт. Мындай өткүзөм дейт. Ошо менен талаш тартыш болгондон агамдын бир сөзү баарыбызга мындай эме берип кетти да. Мындай кандай десем, жеңип кетти да, мындай талим тарбиячы. Анткени биз баарыбыз айтат, дастандын эми ушунун достору эмне дейт деп айтып атабыз да.
ошондо агам бир эле сөз айтты да, эми мени уккула деп атат. Эгер мени сөзүм туура эмес болсо, анда бере бергиле дейт. Мен силерге макулмун. Апаке, бир туугандарым уккула дейт. Мен райондун ичинде дават айтып жүрөм дейт. Музыка койбогула. Ысырапкорчулукту токтоткула деп айтып жүрөм дейт. Азыр мен мейли силер свайт берип, эме кылгыла, музыка койгула, эметкила. Эртең райондун ичинде менин авторитетим эмне болот деп. Менин авторитетимди сактабасаңар, анда той бере бергиле деди. Ошондо баарыбыз макул болдук да. Мейли депчи. Ошондой. Жакшы. Жакшы. Биз деле ошо аксакалдардын сөзүнө кошулабыз. Анан мына келинчектер боюнча көтөрүлүп атат. Эми буну делечи, эми үйгө, ресторанга деп талашкан маселе жаралсачы, может ресторанга бере турган болсо, адамдын санын чектеп сүйлөсө болот да. Мисалы 100 киши эмес 50 киши чакырып, келинчең да ыраазы, өзүң да ыраазы болосуң, чектесе болот да. Такыр эле. Эми такыр ыраазы болбой койгондон көрө чектесе болот да. Мисалы 400 киши эмес 200 киши чакырып, 150 киши чакырып, эми сүйлөсө болот. Анан такыр эле болбойт дегенсиз, жана сен айткан маселе келип чыгышы мүмкүн. Жеңем ыраазы болобу ошого? 50 кишиге. Мен билбейм, айтсаң ыраазы болот болуш керек. Маселе ушунда болуп атпайбы? Эмичи? Жок, эми бизде ушундай экен да, баягы маселе ушунда болуп атпайбы деп эле кала бербей, айтып кылсак болот да. Угат болуш керек деп ойлойм мен. Аялды биз мисалы мына мусулманбыз да, аялды эмне үчүн алабыз? Аялды угат деп алабыз да. Молдокелер жакшы билет, аял заты итаат кылыш керек дейт арабчачы. Итаат кылбаса, аялдын анда молдокелер баары айтып атат, ажырашыш керек деп атат да. Болду ошол. Жок, туура эле, бирок ажырашканда маселе чечилбейт да. Анда анткени Алла Таала каалабайт да бул нерсени ажырашууну. Алла Таала семья жашап калыш үчүн бул жерде бир аз жалган айтканга уруксат берген. Жалган айтканда кандай? Экөөнү мындай бир жок сөздөрдү айтып, эки адамды жараштырып койгонго. Анан биз болбогон нерсе үчүн ал менен ажырашсак, бул Аллага жакпайт да бул. Мындай маселе болуп атат да. Ошол жармөөк үйгө той берем деп атат. Бозогүл тойканага той берем деп атат. Анан болбосо ошондо ажырашуу келип атат да. Анан пикиргештик. Ошол маселеде кандай кыласыз? Ал маселеде билбейм, негизи биз да мына жакында эле кыз узаттык да. Кандай кылдыңыз? Ошону айтыңызчы. Биз той бердик биз да ошо кафеге. Эми биз баягы эл катары элде эмне болосо ошону кылдык да. Эгер аксакалдар азыр чечилип, мына эми жакшы нерсе башталып атат. Эгер аксакалдар моундай кылабыз десе, биз чыкпайбыз да элденчи жаштар, кийинки муу мисалы. Азыр аксакалдар бизди баштаса мисалы, биз үйдү барып айтканга немебиз жетет да эми. Багындай дух деген жетет. Аял эркек намуздуу болсо, аял уяттуу болот дейт да. Биз эми Кудайга шүгүр эле мына көз капчыга кайраттуу элебиз, баарыбыз эле аялда баягы неме эле өткүзүп келебиз. Байке, мындай маселе болуп атат. Бу жерде азыр аксакалдардын сөзүнөн 3 вариант болот. Бирөөсү үйдө кылыш керек деген аксакалдар бар. Экинчиси нейтрал. Мындай үй жакты дагы биякты ойлогондор. Үчүнчүсү жок. Аялдардын сөзүндө койлот, кафеге эле кыла берели дегендер болуп атат да. Биз негизи мен биринчи вариантына кошулат элем. Эгер үйдө өткөрөбүз десе, биринчиден бир сунуш бар да. Кызматка балдар мурункудай акыбалга келиш керек да. Кайрадан, Мурунку акыбалдагыдай эркек балдар кызматта болуш керек. Биринчи күнү жылкы союлгандан баштап, барбыр союлгандан баштап бүткөнгө чейин негизи эми барбыр боло турган нерсе. Анткени бул биздин салтыбызда келген да. Кандай болгондо да ысырапкорчулукту бир аз токтотсак, ал жанагы биринчи жылкыга өтөбүз. Баары жылкы союлат, союлбай койбойт. Ошончо эл чакырганда. Ошол күндөн баштап баягы жаш балдар болуш керек. Кызматтагы балдар. Ошондон анан үйдүкү бир аз жеңилдейби дейм да. Баракелде. Аксакалдар кана. Бизде чындыгында жашообузду оорлоштура турган көп бир кылык жоруктарыбыз бар да. Ал же динибизге туура келбейт, же ата салтты ата бабаларыбыз кылган эмес ошонучу. Бир той боло турган болсо эле, мен мына 7 жылдан бери тиги немеде Көкжарда имам болдум. Бир адам ушу той кылып аттым эле, балам үйлөп аттым эле, же болсо Куран окутуп аттым эле, кандай кылайын деп келген жок да. 7 жылда. Өлдү болгондо келди, жаназа окуш керек молдоке, же болсо нике кылыш керек, же болсо ат коюш керек, анан буга келет. Бирок кызым берип атам, уулум үйлөп атам деп эч ким келбейт. Эмне үчүн? Аялына баш эт алчы. Аял айтканды кылат. Молдоке келгенде айтат, кыйналбаңыз айке. Үйгө өткөрүңүз деп айтат. 500 адам чакырып, өзү 5 кою бар адамдар дагы 500 адам чакырып той кылып калды азырчы. Ел алып келет депчи. Ел андан жадады тойго барып берип азыр.
эми ошол экөөнүн тең акчасын чогултуп алып эмне алып кетип атат ана. Эми эмне кылыш керек? Биз аксакалдарды бетке тутуп, аксакалдар силер бизге бир неме чыгарып бергиле, мыйзам. Ошого баш ийели. Баш ийбегендерди колубуздан эч нерсе келбей жаман көрөлү. Мына ушул эле. Себеби түшүнгөнү, түшүнбөгөнү деле эл көрсүн үчүн кылып атат. Мен сахнада Куран окуйм да. Ошол жерден сурайм, кандай атасың, кыйналып кылып атабыз мына. Бул 150 миңге чыкты, 150 миң зорго табам мен деп. Кече жакында деле сурадым мына канча. Эми ушуну ошо байкуш билбейт да, үйүндө эле өткөрүп коюшунчу. Мына ушундай видеолорду жеткирсек ошолорго. Ошолор үйдө деле окуса болот турбайбы деген неме. Куран кабыл боло берет кайсылар. Анан аксакалдарыбыз дагы бир неме кылса, мына камчуяк азыр неме кыласыз. Өздөрү да айтып кетишти эмне жерде отургандар дагы. Жана Хасантага немелер, комиссия түзгүлө депчи. Давай комиссия түзүп, аксакалдардан комиссия шайлап, анан кийин мына нерселерди мынандай кылалы. Мынандай шарты жок болуп аткан болсо, аксакалдар кайрылсын. Аны да көрөлү, аксакалдар чечип берсин. Азыр шылтоо эле 2 комнат үйү бар адам деле өткөрсө болот, 2 бөлү 3 болуп чакырып. Биз мына 5 жыл мурда балабызды үйлөдүк. Ресторанды кылсак болот эле. Жөн эле үйдө эле кылдык. 2-3 чакырыпчы. Эми дагы бул бир маселе. Экинчиси, өзүңөр көрүп атасыңар, жылыга 10 жылдык, 20 жылдык деген бир бале бар. Жаштар отурасыңар. Канча үй бүлөлөр ошонун айынан ажырашып атат. Мына ушуну токтотуш керек. Үчүнчү, кайсы кимдер жөндөн жөн эле бир машинасы болсо, бир үйү болсо, экинчини, үчүнчүнү алам деп четке чыгып кетип атат. Өзбек, уйгур, дүнган туугандар ушундай көбөйүп атат азыр. Биздикилер болсо 70% ажырашуу ушунча экен. 40%ке чейин баш кошуу азайыптыр. Келечекте Кыргызстанда ээлеп калчу элдер бар. 40 жылда. Ушу жагын ойлонушубуз керек бир туугандар. Ашып барса 4 балалуу болуп атабыз. 3 балалуу болуп атабыз. Анан канчасы ажырашып, канчасы сыртка чыгып кетип атат. Ана аксакалдык бир мындай бир кам. Токтотолу ушуну. Айылдан паланча ушул жакта калып кетти, бала чакасы кыргызча билбейт. Кыргызстан тияктап өзүң бара бер дейт аякачы, ал чоңойгон баласы. Ошон үчүн бул эми улутчулдук эмес бир туугандар. Ойлонолу ушул нерсени аксакалдарды бетке тутуп. Мына ушул нерсени мамлекет токтото албай атат. Идеологиясын жазды, окудук. Эч ким кабыл алган жок аны. Бул мекенчилдик, Камбар ака, менде бир сунуш берсеңиз. Сизди ошол жана комиссия деген боюнча да. Сиз туура айттыңыз, мына аксакалдардан бери 3-4 комиссия кылып дайындап коюп эле. Эми Кудай сактасын, мисалы Куран окутуу болобу, жамандык болобу, баарыбыз эле ушу 3 бригаданы эле отурабыз да. Ошону эле эми кабар берет да, эртең Куран окутуп атам же мындай кылып атам дегенде эле ушу комиссия түзүлгөн аксакалдар айтса, мындай кылгыла, үйүңөргө кылгыла деп эле баштайлы, буну айтып коюп эле тарап кетпейчи. Анан эгер жок, мен үйүмө кылбайм, мен кафеге чакырам десе, аны да карап туруп, мына өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр, оазиске Куран окуткан киши сөзсүз жылкы союп атат. Сен ошону комиссиялар, сен сойбогун, мына биз ушундай сүйлөшүп инициатива көтөргөнбүз деп туруп эле, жок дегенде майда союшка түшүрүп эле, киришели да ушул күндөн баштап эле. Элден чыкпайлы деп эле, мына 4-5 аксакал шайлайлы. Группадан мисалы эртең бир күндүк кокус, эми Кудай сактасын, бирөө мындай Куран окутат мындай дейт турган болсо, баягы комиссия түзүлгөн аксакалдар эле айтып группадан эле, элдер ушундай болуп аттыр деген болсо, ушуга кошулат элем да менчи. Жакшы сунуш. Кичине кайра дабыр айтышка туура келип калды. Бул башында иш-чара козголуп бүткөн. Баардыгыңар мойнуңар калсаңар болот. Комиссия түзүлгөн. Мына мен өзүм турганмын, кыскарткыла деп мына камбарларды, завединди алып барып туруп, трибунада сүйлөтүп да көрдүм го. Мына Каракулжа район боюнча жана салат деген эме жоюлган. Бизде ушуну коет да. Мурда Куран окутканда мага звонить этишчү. Эмне коюлуп атат, эмнени коелу? Давай борсогуңу, салатыңы жок кыл дагы, нан кой, болду, союшуңу сой. Дечүбүз. Азыр маслихат кылган эч ким жок. Мына аксакалдар күнөөнү коюңар. Аксакалдар канча жолу айтып атат. Аксакалдар эч күнөө жок. Бир уккан бала жок. Мына ушундай жыйынга жаштар керек. Жаштар керек. Силер үчүн, силер катышышыңар керек. Силер ушуңар керек. Аксакалдарды сыйлоо уже жоголуп баратат деп айткан бар. Туура айтат. Катарынан алдыра бер. Жилиги бар беле деген сөз мына барып турган адамды пастек кылат. Аксакалбы? Борсокпу, нанбы?
биринчи аксакал кооз тийгиз. Мына биринчи сыйлоо ошондон башталат. Ана мынаны ала берчи. Биз ошол жака жылдырып отуралы деген сөз жаштардын эринчектигинен жаштар капа болбогула. Бирок эмеңерди мойнуңарга алгыла күнүңөрдү. Бул жерде көп маселе бар. Бирок эми баягы чөйрөнүн тардыгына байланыштуу көп сөздөрдү кыскартайын. Дагы баягы аксакалдарды сыйлоону унутпагыла. Аксакалдарга күнөө койбогула. Туура комиссия шайлайбыз, бирок комиссия иштесин. Кайра эле баягы башчыга таштап койбойла. Мен сен ана чогуу көтөрө эле, чогуу. Мына айтат деп. Чогуу жаман. Чогуу кетиш керек. Анан ар бир нерсени үй бүлөдөн баштагыла. Жакшы. Үй бүлөңү тыйсаң, тыйылат. Сенин балаң бар, сенин тууганың бар. Ошону тыйсаң, тыйылат. Анан жалпы тыям дегенге адашасың. Жакшы. Жыйынтыктап берсеңиз 30 секундтан, Да, ошо сиздин айтканыңызга кошулам. Бизде анан мынау Куран окутуу боюнчачы. Бир эме иштеп чыгыш керек го дейм. Комиссия мейли, комиссия түзөлү. Анан могул кафеде өткөзө турган болсо, моундан өтпөш керек. Үйдө өткөзө турган болсо, мындайлар кылыш керек депчи. Анан анысы болбосочу, баягы бир мынча союлуш керек, мындай кылыш керек деген бир эмесин тартибин иштеп чыгыш керек да. Андай кылбаса, баягы оюна келгенин кыла берет да. Сизде кандай сунуш бар ошол боюнча, иштеп чыгуу боюнча? Анан бизде мынау чында мынау аксакалдар, мен эми атамдар тааныйт, аксакал кишилер. Бирок баягы кыскартат дегенде эле аксакалдар баягы эме кыла берет. Каршы болгондой боло берет да, мага ушундай сезилет. Неге дегенде, эми биз жашадык, эми ушунча жашап турган, эчтеке кылбайлы, көмүп коесуңар бизди деп ушундай бир сөздөр айтып. Элдик жедик эле, иштик эле деп, Эми жедик эле, иштик эле, анан барып эле баягы эчтеке кылбайлы көмүп коесуңарбы деп. Бул бизге келгенде эле тыйылып калабы деп да айтып атышат. Назар эң туура айтып атат да. Ушу баланыкы мага аябай жакты. Мына биз өзүбүздөр ошондойбуз да. Мисалы үчүн бизде жашоого барып калдык, 70-80ге жакындап кетип атабыз. Ошонсо да балдарга биз өлгөндө үшүнтөр жөн эле кетип калабызбы деген маселе келет да. Ооба. Баардыгыбызга ушундай ой башканыкын жедик эле, иштик эле. Ой келет да. Эми ошондуктан мен мына камбардын немесине башынан эле колдогом. Бирок чындыгында колдойм. Эми ушуну эмени тыйышыбыз керек. Жанагы ысырапкерчиликти тыйышыбыз керек. Кандай тыйышыбыз керек? Мына камчыга айткандай, жалаң эле аксакалдар дей бербе. Аксакалдар комиссия түздүңөр, аксакалдар нары бери жүгүрүп, комиссия болуп силерге мынткилесилер, анткиле деп барып бербейт. Ошондуктан менин оюмда дейм, оюм силерге кандай келет? Жаштардан түзсөк, Караташтан бирди, Сарбейден бирди, Терекстен бирди, жаштардан түзүп, ушул үчөө кыдырып, мындай эме кылса болотпу деп ойлодум да мен. Жакшы. Эмне үчүн кафеге өткөзүп атабыз? Баарыбыз эле билебиз да. Мына баарыңар эле өткөзүп атасыңар. Бул биринчи маселе ошол үйдө кызмат кылуу да. Ошол эле нерсе бизди талкалап атат да. Анан баярда көбүнчө келиндер кызмат кылат, анан жаштар кызмат кылат да. Анан аялына барып айтат деп, эртең үйдө Куран окутабыз десе эле айтат деп, 100 киши келет экен десе эле, анан баягы эми дасторкон жайыш керек, ийиш аяк жууш керек, эркектер баягы титан жагыш керек. Ошону элестетип атып эле, анан кийин лучше кафеде оңой экен да. Баары ошо көнүп алышты, туурабы? Баарыбыз көнүп алдык да. Кафеде жакшы экен, барасың, акчасын төлөп эткенсиң, келди, кетти, 1-2 саатта кутуласың. Үйдө өткөзгөн түйшүктү ошолдон качып атышат да баарычы. Ал кызмат кылганданчы. Баарынан кызмат кыла турган бала жок болуп калса, ошончо адам тейлеш да керек. Тейлей албай каласың. Бул да негизги маселе. Жакшы, анда урматтуу аксакалдар, Камырол ака бир жакшы дуа менен жыйынтыктап бериңиздер анда. Амин. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Аллахым ушул Акшаканын уулу Кумарбектин өмүрүн узун кылсын, ден соолугун жакшы кылсын. Жараткан Аллах бул дүйнө акырет бактылуу кылсын, уул кыз бала чакасын өзүнө жакын инсандардан кылып, дайыма ар кандай жамандыктан сактап, асмандан, жерден, оттон, суудан келчү балелерден Кудайым өзү сактасын. Аллахым элдин кызматында жүрө берген инсандардан болуп, көп жашап, акар чакарлуу болуп өмүрүн өткөзсү. Аллахым насип кылсын. Роббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар бирахматика. Аллаху акбар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу каармандар, мынакей Каракулжалык аксакалдар тобу, аксакалдар сүйлөсүн деп мына сунуш пикирлерди айтышты. Кудай буйрса, чогуу көтөргөн жүк жеңил болот дейт. Демек, биз ушул ысырап кылбай,
Кудай Таалага жакындап, Алла Тааланын мыйзамы менен жашасак, биз эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Андыктан кереметтүү Куранда жегиле эчкиле ысырап кылбагыла дейт. Кыргыз эли уюткулуу, кыргыз журтум өзү ысырап кылбай жашап келген. Ошо ата бабаларыбызга мурунку ата тегибизге кайтсак, биз өзүбүздүн, элибиздин, жерибиздин, салтыбыздын аркыбызда жашаган болобуз. Кийинки эфирден амандашканга чейин эл жерибизде ушул ысырап кылбай, жакшы ишке чакырган, жамандыктан кайтарган элден бололу деп максат кылабыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.